Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу ардактуу теле көрүүчүлөр, ардактуу коллегалар, эжекелер. Эми мен негизи чыгармачылыгымды баштагандан баштап Гүлшара эже менен таанышканбыз 86-жылы. Мен анда Мен кыял эстрадалык Токтогулдагы Мен кыял ансамблинин солистка болчумун. Анан 3 ай репетиция кылып, анан Ош жакка гастролго чыгып, Ноокенден таанышып калдык Гүлшара эжеке менен. Анан Гүлшара эженин кыздары менен, ошо кыз бурактын кыздары менен бир комнатада жатып калдым мен. Анан ошолордон эле угамда Гүлшара эже өлтүрөт, Гүлшара эже урушат, кабагымдай, настроениясы жакшы бекен, жаман бекен деп эле угуп аттым да 2-3 күн. Анан бир күн эле ошол жака биз концерт коюп барып калганбыз да. Анан Гүлшара эже шыкырып атат деди, мени кыздары келипчи, аябай жүрөгүм чыгып атат. Кандай эже? Эми Гүлшара эжени бала кезде телевизордон көрүп суктанчубуз, сон ошол жанагы тарелканы урганда тарелка түшүп кеткен эмени көргөм да. Эпизодду көргөм да, ошол бир концерттен телевизордон. Анан баягы өзүн телевизордон көрүп атын угуп жүрүп, анан Гүлшара эже сени чакырып атат, сүйлөшөт экен десе, аябай жүрөгүм чыгып, аябай ошондой эле сүрдүү болчу. Ошондой эле кыздарды аябай катуу кармап, аябай катуу тарбиялап жүрчү экен да. Анан аябай коркуп атам, анан бардым. Анан барсам, ошо көрсө биздин концертти эже көрүп, менин ырдаганымды угуп, анан ушул биздин ансамбльге келесиңби, жакшы ырдайт экенсиң, таланттуу экенсиң деп калды. Мен ал кезде жаңы эле Мен кыял ансамбль менен 3 ай репетиция кылып жаңы эле гастролго чыккандыктан бара албасымды айттым эжеге. Ошондон бери таанышпыз эже менен. Мен үчүн бул дагы бир чоң нерсе болгон ошол кездечи. Анан ошол күндөн баштап тааныш болуп калдык. Андан кийин Гүлшара эже менен чогуу көп концерттерде, иш-чараларда катышып жүрдүк. Албетте биз Гүлшара эжедей бололу деп Гүлшара эженин артынан өсүп келаттык. Ошол кезде эле тартипти, ошол баягы тартип бар жерде өсүү болот дегендей, чындыгында ошол кыргыз эстрадасында, кыргыз искусствосунда эжекебиздин салымы абдан чоң. Себеби Кыргызстанда эң биринчилерден болуп ошол кыздардан түзүлгөн кыз бурак тобунун эле ушундай бир жакшы тарыхы бар. Себеби эжекем ошол топту түптөп, анын артынан канча деген кыздарды тарбиялап, биз дагы ошо тарбияланып келип жатабыз. Абдан кубанычтамын эжеке. Өмүрүңүз узун болсун. Сизге бекем ден соолук, аманчылык каалайм. Дагы болсо, дагы көп кыздарды тарбиялайсыз. Буюрса өмүрүңүз узун болсун. Ошол жакшы күндөрдө ушинтип жакын адамдарыңыз менен жакшы күндөрдү чогуу өткөрүп жүрө берелик. Ошол бүгүнкү кечиңиз кут болсун. Баарыңыздарга рахмат.